Бизде бюджет бекилип атканда ага жакшы билет. Эң дотациядагы эң арткы эки тармак бюджеттин калдыгы. Социалдуу. Ээ болот да, мындай бир 3%, анан 1%. Бул маданият менен билим берүү. Тэтчердин бир айтканы бар да, мамлекеттин күчтүү болуусу эч кандай жаратылыш ресурсуна, географиялык абалына, климатына көз каранды болбойт. Эң өзөктүү маселе мамлекетти күчтөй турган бул адамдык ресурс. Демек, мамлекеттин биринчи маселеси адамдык ресурстун өнүгө тургандай кылып шарт түзүш керек. Адамдык ресурсту өнүктүрө турган эки нерсе калыптайт. Тарбия менен билим. Ооба да. Демек, билим берүү тармагы бул өзөктүү, билим өнүгүү, ал эми тарбия, таалим, адеп, аклак жана башка маселеси бул маданият тармагы. Маданият жөн эле көркөм искусство менен чектелип калды бүгүн биздики. Кино, искусство, сүрөт. Бирок эме сапаты төмөн алардын баардыгынын. Жок, ансын айтпай эле болду. Негизи эле ошо менен оюн-зоок, кийим-кечек, тамак-аш менен чектелип калды. Маданият десе, бүттү маданият деп ошону түшүп калып турсуздар. Маданият ал эмес деңичи. Мына бүгүнкү биздин кыргыздын маданиятынын деңгээли бир эле мисал менен түшүнүп койсо болот. Биздин маданиятыбыз кандай деңгээлде экен. Биз жогорку кеңеште мыйзам кабыл алдык. Бир түкүрүккө 5000 сом тыюу. 5000 сом айып салуу. Мына маданиятыбыздын деңгээли. Эгерде адам бала кыргыз адамына түкүргөн болбойт, сен түкүрсөң анда 5000 сом айып салабыз деген деңгээлге жеткенибиздин өзү аң сезимдин боштугу да. Түшүнүктүн жоктугу, тайкылыгы. Билим маселеси, билим берүү маселеси. Мына жанагылардын баары чыгып аткан, сиз айтып аткан тетири сүйлөгөн, чала сүйлөгөн, чала сабаттын баары адискөйлүктүн жоктугу, бул билим берүү тармагынын жоктугу. Мамлекет бюджетти бөлүп атканда негизи эле өзүнүн саясатында өзөктүү маселе, туу маселелерди катары ушул эки тармакты алып туруп, бирок аны бүгүнкү түшүнүк менен карабай, аны чыныгы өнүгө тургандай, ана сиз айткандай программасын баарын эске алуу менен ошону колго алып туруп, ошол жакта өнүктүрүп, анан калганы жармашат эле ошого. Адам ресурсу деген. Адамдык ресурсу калыпташ керек. Эң биринчи адамдын аң сезимин, анын ден соолугу жагына башка, бирок эң биринчи аң сезим да баштакы. Азыр мисалы ден соолугу чымыр болуп туруп, бирок аң сезимде кул мүнөздүк болсо адамда, анын пайдасы эч жок. Мамлекетте эгемендиктин баасы да жок болуп калат. Демек, мына ушул эки тармакты өнүктүрмөйүн биз эч качан алдыга жылбайбыз. Тил маселеси ал ошонун ичиндеги түзүм. Урал.